Бийликти мактап баштайсыңар, кимиңердин айылыңарда жакшы иш жүрүп аткан болсо. Ошон үчүн баякы ошентип анан кийин жарым убактыңарды жеп коесуңар да, ошол сөздөр менен. Анан бүтпөй калдым деп, дагы сөз бер деп, тиги жерде дагы 1 мүнөт убакытты жейсиңер да. Ошондуктан бийликти мактабагыла. Биз мактоого муктаж эмеспиз. Эгерде мактасаңар, оппозиция менен баягы имполорго дагы Кудай берет. Мына дүжүрлөрдү чогултуп алыптыр, атайып мактатты, анан антти минтти деп ага дагы повод бербегиле. Сиздерди эл ушул жерге келип, оюңарды, маселеңерди айткыла деп, көйгөйүңөрдү айткыла деп жиберди. Дароо эле аты жөнүңөрдү айтып туруп эле, районуңарды айтып туруп эле, анан эмне маселе менен келдиңер, ошол ишиңерди баштасаңар, ошондо 3 мүнөттө үлгүрөсүңөр. Бул жерден кемчилик болсо, ачык айтып сындагыла. Силерди эч ким курултайда сындады деп, акими да, айыл өкмөтү да, губернатор да эч кимсе тийише албайт. Мен кече жакында бир жерди билип калдым, мага маалымат жетип калды. Бир аким, бир райондун акими ошо делегат шайлоого кичине киришкен экен. Биз аны териштирип атабыз, азыр аны жазалайбыз. Курултай деген бул эл менен менин президенттин ортосундагы ортомчусуз келип түздөн түз баарлашып бири-бирибизге көйгөйүбүздү айтуучу площадка бул. Ошон үчүн ошондой кылыңыздар.